Мектеп 1987-жылы сентябрь айынан баштап айылдагы Ленин жолу орто мектебинен бөлүнүп, ушул кичинекей имаратта 8 жылдык мектеп болуп уюшулган. Ошол кезде мектеп жетекчилигин Зуура Осмонбаева эжей аркалаган. 1989 жылы 11 жылдык мектеп болуп, Турдукожо Искаковдон ысымы ыйгарылган. Билим уясын эң алгачкы бүтүрүүчүлөр 1990 жылы бүтүрүшкөн. Алгачкы 11 классынан класс жетекчиси Айсахунов Урмат Ахтемовичтин класс жетекчилиги астында аякташкан. Ал эми 1996 жылдын апрель айынан баштап мектеп айылдан 2 кабаттуу балдар бакчасына көчүрүлүп келип, ал жерде 2013 жылга чейин билим, тарбия алып, көптөгөн окуучуларды билим уясынан учурдук. 2013 жылдын 1 сентябрынан баштап Катар мамлекети тарабынан Жаштар ассоциациясынын президенти Саид Баюме тарабынан каржыланып, 1 кабаттуу мектеп салынып, ушул мектепте окутуу улантылды. Мектепте 8 класс кабинетинде окутуу жүргүзүлөт. Андан сырткары музей, китепкана, компьютердик бөлмө, педагогикалык устакана бар. Бардыгы мектепте 11 класс комплект, 22 окуучу мектепке чейинки даярдоо классында окушат. 240 окуучу билим алат, 22 мугалим эмгектенет. Анын ичинен 4 мугалим билим берүүнүн мыктысы, 18 мугалим жогорку билимдүү, ал эми 3 мугалим атайын орто билимдүү окуучуларга тарбия билим берүү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Жаш мугалимдерден Сулайманова Аида Эрнесовна жана Саруева Нургиянага насаатчы мугалимдер Эннахунова Анара Айтахуновна жана Султангазиева Айнур Саруевна өздөрүнүн методикалык жардамдарын көрсөтүп турушат. Мектепте 4 усулдук бирикме иш алып барат. Тил илимдер усулдук бирикмесинин жетекчиси Махмедова Чолпон Султаналиевна, табигый илимдер усулдук бирикмесинин жетекчиси Увалиев Кубанычбек Турсунович, математика, информатика усулдук бирикмесинин жетекчиси Сагынбаева Айнура, башталгыч класстар усулдук бирикмесинин жетекчиси Садыкова Нарынгүл Жумагуловна. Мектептин мугалимдер жамааты Нуртем билим берүү жана өнүктүрүү борбору тарабынан 18 сааттык компьютердик курсту окуп, 22 мугалимдин 18 мугалими сертификатка ээ болушкан жана бүгүнкү күндө өздөрүнүн иш кагаздарын өз алдынча жазышып, сабакка даярданууга ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Окуучуларды китеп дүйнөсүнө кызыктыруу үчүн китепкана уюштурулган. 20 орунду окуу залы бар. Мугалимдер, мектеп окуучулары кирип, газета, журналдарды, керектүү китептерди, ар кандай тематикада материалдарды издеп окуп турушат. Китепкана фондунда негизинен окуу китептер, көркөм адабияттар, илимий, педагогикалык, методикалык китептерден турат. Окуучуларга китепканадан пайдалуу китептерди сунуштап, туура адабияттарды колдонууга чакырган китепкана жетекчиси Калманбетова Шарапат бир канча жылдан бери өз милдетин так аткарып иштеп келет. Мектептин бирден бир жетишкендиги Турдукожо Искаков атындагы тарыхый музей. Алгач 1996 жылы Турдукожо Искаков атындагы музей болуп негизделген. Музейдин негизделишине мектептин тарых мугалимдери, мугалимдер жамааты, окуучулар тартылган. 2006 жылдан баштап музей бурчу Турдукожо Искаков атындагы тарыхый музей болуп түзүлгөн. Музей 4 багыт менен иш алып барат. Айыл тарыхы, айылдын билим берүү тармагынын тарыхы, айылдын айыл чарбасынын тарыхы, Турдукожо Искаковдун өмүрү, эмгек жолуна байланыштуу тарых. Музей жетекчиси Абдыкадырова Клара Сейдалиевна 2017 жылы Турдукожо Искаков атындагы тарыхый музейи мыкты музей сертификатына ээ болду. Келечек өзүн өзү башкаруу уюму иш алып барат. 2016-2017 окуу жылынан баштап мектепте куурчак театры уюшулган. Анын жетекчиси мектептин музыка мугалими Жумакеев Тынчтык Исмагулович. Куурчак театры көбүнчө башталгыч классында 2016-2017 окуу жылында бирге окуйбуз долбоорунда ата-энелер менен бирдикте жомокторду аткарып сабактарда пайдаланышты. Мектептин ашканасы 40 орунду. 2014 жылдын 1 сентябрынан баштап балдарга бир маал ысык тамак берилет. Балдар тамак ичкен жарык жана таза. Бардыгы 90 окуучу тамактанат. Ашпозчулар Курманова Нестан Рыскелдиевна жана Жапарова Чынара Фрунзедеги советтик соода техникумунун тамак аш даярдоо технологиясынын толук курсун аяктаган. Мектепте ар кандай жолугушуулар, кечелер, тегерек стол жана башка конкурстар өткөрүлүп турат. Жылда 15 февраль күнү Ооган согушунун ардагерлери менен жолугушуу, тегерек стол өткөрүлүп, Ооган согушунан кыскача үзүндүлөр көрсөтүлүп, өз ара пикир алышуулар жүргүзүлүп турат. 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнүндө мектеп окуучулары, мугалимдер айылдык дарыгерлер менен бирдикте жөө жүрүш уюштурушат. 9 май улуу жеңиш майрамына карата парад басып, окуучулар ардагерлерге гүл тапшырып, өз белектерин, өнөрлөрүн тартуулап турушат. Мугалимдер райондун, областтын жыл мугалими кароо сынактарга катышып, жакшы жетишкендиктерге ээ болушту. Атап айтсак, 2005-2006 окуу жылында биология мугалими Субанова Аида Идирисовна райондук жыл мугалими сынагында баш байгени жеңип алса, областтык
дароо сынакта 2-орунга татыктуу болгон. 2008-2009 окуу жылында англис тили мугалими Тикеева Саида Канатовна 2-орунга ээ болгон. 2012 окуу жылында кыргыз тили жана адабияты мугалими Аллабердиева Махабат Тыныбековна 3-орунга ээ болгон. 2016-2017 окуу жылында мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими Махмедова Чолпон Султановна 3-орунга ээ болгон. Каникул учурларында мугалимдер арасында, окуучулар арасында ар кандай спорттук мелдештер, шамдагайлар таймашы уюштурулуп турат. Мугалимдер командага бөлүнүп алышып, волейбол ойношуп, аркан, тартыш жана башка спорттун түрлөрү боюнча мелдешип, жеңүүчү командага администрация тарабынан сыйлыктар тапшырылып турат. Акыркы жылдардагы мектептеги окуучулардын жетишкендиктерине токтолсок, 2010-2011 окуу жылында Курбанова Нурайым физика сабагынан райондук олимпиадада 1-орун, областтык олимпиадада 2-орунга, 2012-2013 окуу жылында Кемелова Гүлшат англис тилинен райондук олимпиадада 1-орун, областта 2-орунга ээ болгон. 2014-2015 окуу жылында Абдуразакова Зумурат физикадан райондо 1-орунга, областта дагы 1-орунга татып, республикалык олимпиадага катышып келген. 2015-2016 окуу жылында математика сабагынан Гуданов Элдос райондук олимпиадада 1-орунга татыктуу болгон. 2016-2017 окуу жылында математика сабагынан 10-класстын окуучусу Жалиев Азиз 2-орунга, ал эми 9-класстын окуучусу Мусаева Бегимай 2-орунга ээ болгон. 2014-2015 окуу жылында суу, санитария, гигиена долбооруна катышып, Исабеков Бекмырза Голландияга дүйнөлүк фестивалга катышып келген. Мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн көптөгөн долбоорлор менен иш жүргүзүлдү. 2010 жылы Арис долбоору аркылуу парта, доска, шкафтар алынган. 2011 жылы Арис долбоору аркылуу 340 000 сомго компьютердик бөлмө жабдууланган. 2012 жылы Арис долбоору аркылуу 98 000 сомго мектептин маңдайы темир коручоолор менен курчалган. 2013 жылы Мерсико долбоору аркылуу 325 000 сомго мектептин ашканасында ремонт иштери жүргүзүлүп, суу киргизилип жана ашкана эмерек алынган. 2016 жылы жаңы мектепке көчүп келгенибизге байланыштуу кайрадан ашканага оптин жасалып, суу киргизилип, балдар колун жууш үчүн раковиналар жасалды. 2017 жылы Мерсико долбоору аркылуу 100 000 сомго 34 соток жерге 110 түп алма көчөттөрү тигилип, тегерете тосуу иштери жүргүзүлгөн.